Илгери бир окуя болгон экен. Мен ушул жерден баштагым келип атат. Бир киши Москвага бир кызын, бир баласын экөөнү тең бир убакта студент кылып окутуп калып, анан ушул ал мезгилде билесиздер, рубльдин бир аз күчү чоңураак болчу. Кызына айына 40 рубль, ал эми тиги уулуна 15 рубль, 20 рубльдин тегерегинде гана акча салат экен да. Кызына көбүрөөк, баласына азыраак. Анан кийин ошонун сырын сурайт экен. Эмне үчүн сиз балаңыз экөө тең перзент го сизде. Экөөнү тең бирдей эле салбайсызбы десе, ошол киши жакшы айткан экен да, мындай баланы токчулук бузат, кызды жокчулук бузат депчи. Бизде негизи эле балдар менен кыздардын тарбиясында биздин коомчулукта кандай каталар бар сиздин оюңузча? Анан бала менен кызды тарбиялаш экөө окшош элеби негизичи? Анан балдарды биз тескерисинче өтө жумшак кылып, кыздарга өтө эле көп талап койгонубуздан кыздардын баары окуу жайга барсаңыз көбүнчө кыздар, көчөгө чыксаңыз көбүнчө кыздар, жумушта да көбүнчө аял киши, четте миграцияда жүргөндөр, ошол эле баягы 90 жылдары оор заман болгондо баягы түйшүктүн баардыгына апалар тартты да, мындай айтмакчы. Ушул биздин тарбиябыздын начардыгынан эмеспи? Биздин эркектерди эркектей кылып тарбиялаганыбызда, кыздардай толук мамиле бербегенибизден, балким ушунун себебинен феминизм, башка дагы проблемалар чыгып атат деп ойлобойсузбу? Биз жана айтып кеттик го, балдарды бир аз катуураак, комфорттон чыгарып тарбиялаш керек экен депчи. Ал эми кыздарга колдон келишинче баардык жакшылыктарды көрсөтүш керек экен. Анткени кийин тагдыры кандай болот, эми ары кандай болуп кетиши мүмкүн да жашоодо. Анан кыздарга атасы өзгөчө мээрим берип, сүйөм, алтыным, жаным деген жакшы сөздөрдү айтып, белек берип, гүл берип койсо, кийин ал алданбайт экен да. Анткени атасынан бир мээрим албай калган кыздар көбүнчө бир SMS жазып койсо эле, жаным, алтыным, люблю деп койсо элечи, болду, алданып, эзилип, сүйүүгө берилип кетиш коркунуч бар. Ошондон аталарга кеңеш берет элем, кызыңарды сүйгүлө, кызыңарга белек бергиле, эркелеткиле. Бирок бүгүнкү күнү көп кыздар карьеранын артынан журкап, университеттерде көбүнчөсү кыздар чет мамлекеттерге карьеранын артынан кууп, билимдин артынан кууп кетип атат. Менимче эми бул жакшы жагы бар. Кыздарыбыз албетте билимдүү болсо, алар билимдүү эне болот. Бирок биз жана башында айтып кеткендей, биринчи билим зарылбы же адеп зарылбы деген. Адеп, тарбия. Тарбия кызга университеттен эмес, менимче үйдөн берилет.